16 bölüm. Лебинин, Кааттын, Итсардын уулу Корак, Рубейн уулдарынан Элиаптын уулдары Датан менен Абрам, Пелеттин уулу Он Мусага каршы чыгышты. Алар менен кошо Исраил уулдарынын ичинен жыйынга чакырылган атактуу жамаат башчылары болгон 250 адам каршы чыкты. Алар чогулуп келип Муса менен Аарунга каршы мындай дешти: "Силердики жетишет. Бүт жамаат ыйык, бардыгы ыйык, Теңир алардын арасында. Эмне үчүн силер өзүңөрдү Теңирдин элинен жогору коесуңар?" Муса муну укканда жүз төмөндөп жыгылды. Анан ал Коракка жана анын таламдаштарына мындай деди: "Эртең Теңир ким өзүнүкү экенин, ким ыйык экенин көрсөтөт. Ошону ал өзүнө жакындатат. Өзү кимди тандаса, ошону өзүнө жакындатат. Мындай кылгыла: Корак жана анын таламдаштары жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идишиңерди алгыла. Эртең ага от салып, анын үстүнө Теңир алдында түтөтүлүүчү заттарды салгыла. Ошондо Теңир кимди тандаса, ошол ыйык болот. Леби уулдары силердики жетишет." Муса Коракка дагы мындай деди: "Леби уулдары, кулак салгыла. Кудай силерди Исраил жамаатынан бөлүп алып, Теңирдин жыйын чатырында жамаатка кызмат кылып турушуңар үчүн өзүнө жакындатканы силерге аздык кылып жатабы? Ал сени жана сени менен кошо бардык бир туугандарыңды, Леби уулдарын өзүнө жакындатты. Силер болсо ыйык кызмат кылуучулукка да умтулуп жатасыңар. Ошон үчүн сен жамаатың менен Теңирге каршы чыгып жатасың. Аарунга наалыгыдай, ал ким эле?" Анан Муса Элиаптын уулдары Датан менен Абрамды чакырганы киши жиберди. Бирок алар: "Барбайбыз. Бизди чөлдө өлтүрүш үчүн сүт менен бал аккан жерден алып чыкканың аздык кылабы? Сен бизге үстөмдүк кылгың барбы? Сен бизди сүт менен бал аккан жерге жеткирген жоксуң. Жүзүмзарлар менен эгин талааларын энчибизге берген жоксуң. Сен бул элди алдагың барбы? Барбайбыз" дешти. Ошондо Муса абдан капаланып Теңирге кайрылды: "Булардын алып келген курмандыктарына көңүл бурба. Мен булардан бир да эшек алган эмесмин. Булардын эч бирине жамандык кылган эмесмин." Анан Муса Коракка мындай деди: "Эртең сен бүт таламдаштарың менен Теңирдин алдында бол. Сени менен кошо таламдаштарың жана Аарун болсун. Ар бириңер жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идишиңерди алып, ага түтөтүлүүчү зат салып, Теңирдин алдына алып келгиле. Бардыгы 250 идиш болсун. Аарун экөөңөр да өз идишиңерди алып келгиле. Ошондо ар бири өз идишин алып, чок салып, жыпар-жыттуу зат салып, жыйын чатырынын алдында турушту. Муса менен Аарун да турду. Анан Корак аларга каршы бүт жамаатты жыйын чатырынын алдына чогултту. Ошондо бүт жамаатка Кудайдын даңкы келди. Анан Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: "Бул жамааттан бөлүнгүлө, анткени мен буларды көз ачып жумгуча кыйратам." Ошондо алар жүз төмөндөп жыгылып: "Кудай, бардык адамдардын рухтарынын Кудайы, бир киши күнөө кылса, бүткүл жамаатка каарданасыңбы?" дешти. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Жамаатка Корактын, Датандын жана Абрамдын чатырларынан алыс тургула деп айт." Муса ордунан туруп Датан менен Абрамга барды. Анын артынан Исраил аксакалдары да барышты. Анан Муса жамаатка мындай деди: "Бул мыйзамсыз адамдардын чатырларынан алыс тургула. Буларга тийиштүү нерселердин эч бирине тийбегиле. Болбосо булардын күнөөсү үчүн силер да өлүп каласыңар." Ошондо алар Корактын, Датандын, Абрамдын чатырларынан алыс турушту. Датан менен Абрам аялдарын, уулдарын, кичинекей балдарын алып, чатырларынан чыгып эшиктеринин алдында турушту. Анан Муса мындай деди: "Бул иштердин баарын мен өз эрким менен эмес, Теңир жибергендиктен жасап жатканымды мындан билесиңер. Эгерде булар бардык адамдар өлгөн сыяктуу эле өлүшсө, бардык адамдардай эле жазаланышса, анда мени Теңир жиберген эмес болот. Эгерде Теңир адаттан тыш нерсе кылып, жер араанын ачып, буларды жана булардын бардык нерселерин жутуп жиберсе, булар өлгөндөр жаткан жайга тирүүлөй кирсе, анда бул адамдардын Кудайга акарат келтиргенин билесиңер." Ушул сөздөрдү айтаар замат алардын астындагы жер ачылды. Жер араанын ачып, аларды үй жайы менен, Корактын бардык кишилерин мал мүлкү менен кошо жутту. Ошентип алар бардык мал мүлкү менен өлгөндөр жаткан жайга тирүүлөй киришти. Аларды жер басып калды. Ошентип алар жамаат арасынан жок болушту. Аларды тегеректеп турган бүт исраилдыктар алардын боздогон үнүн угуп, бизди да жер жутпасын деп качып жөнөштү. Анан Кудайдан от түшүп, жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идиштерди алып келген 250 эркекти жалмап кетти. Анан Теңир Мусага мындай деди: "Аарундун уулуна, ыйык кызмат кылуучу Элазарга айт: Ал өртөнүп кеткендердин жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идиштерин чогултуп алып, ичиндеги чогун сыртка төгүп салсын. Анткени алар ыйык болуп калды. Бул күнөөкөрлөрдүн жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идиштерин курмандык чалынуучу жайды капташ үчүн каңылтыр кылып салгыла. Анткени алар жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идиштерди Теңирдин алдына алып келишкендиктен идиштер ыйыкталып калды.
Бул Исраил уулдарына эскертүү болсун. Теңир Элазарга Муса аркылуу айткандай, ыйык кызмат кылуучу Элазар өрттөнүп кеткендердин жез идиштерин алды да курмандык чалынуучу жайды капташ үчүн каңылтыр кылып салды. Теңирдин алдына Аарундун тукумунан башка бирөө жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү идиш алып келбеш үчүн, Исраил уулдары да Корак менен анын таламдаштарындай болбош үчүн, аларды Исраил уулдарына эскертүү кылыш үчүн ошентти. Эртеси Исраил уулдарынын бүткүл жамааты Муса менен Аарунга "Силер Теңирдин элин өлтүрдүңөр" деп нааразы болду. Муса менен Аарунга каршы бүт жамаат чогулганда, алар жыйын чатырын карашса, жыйын чатырын булут каптап, Кудайдын даңкы келиптир. Ошондо Муса менен Аарун жыйын чатырына келди. Теңир Мусага мындай деди: "Бул жамааттан алыс тургула, анткени мен буларды көз ачып жумгуча кыйратам." Бирок алар жүстөмөндөп жыгылышты. Ошондо Муса Аарунга мындай деди: "Жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү идишти алып, ичине курмандык чалынуучу жайдын чогунан салып, үстүнө түтөтүлүүчү зат салып, тезирээк жамаатка барып аларды куткарып кал. Анткени Теңирдин каары төгүлүп, алар кыйрай башташты." Муса айткандай, Аарун жамааттын ортосуна чуркап барса, эл кыйрай баштаган экен. Ошондо ал идишке түтөтүлүүчү зат салып, элди куткарып калды. Ал өлгөндөр менен тирүүлөрдүн ортосуна туруп калды. Ошондо кыйроо токтоду. Ошентип Корактын иши боюнча өлгөндөрдөн сырткары кыйроодон 14.700 киши өлдү. Кыйроо токтогондон кийин Аарун жыйын чатырынын алдына Мусага кайтып келди. 51 Забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн үйрөтүүсү. Эдомдук Доек шабуулга келип, Дөөт Акимелектин үйүнө келди деп билдиргенден кийин Дөөт жазган забур. Күчтүү адам, эмнеге сен кыянат ишиңе мактанып жатасың? Кудайдын ырайымы дайыма мени менен. Тилиң өлүмдү тилеп жатат. Сенин тилиң курч устарадай, жаман ойлуу. Сен жакшылык кылганга караганда жамандык кылганды жакшы көрөсүң. Чындыкка караганда калп айтканды жакшы көрөсүң. Адамды өлтүрө турган ар кандай сөздөрдү, эки жүздүү тилди жакшы көрөсүң. Ошон үчүн Кудай сени таптакыр кыйратат. Сени өзүңдүн турак жайыңдан, тамырыңды түрүүлөр жашаган жерден сууруп алып ыргытат. Адил адамдар көрүп үрөйлөрү учат. Аларга күлүп мындай дешет: "Мына бул адам Кудайга таянган эмес, тескерисинче байлыгынын молдугуна таянган. Кыянат иштери менен күч алган. Мен болсо Кудайдын үйүндөгү көгөрүп турган зайтун дарагындаймын. Кудайдын ырайымына кылымдан кылымга таянам. Кылган иштериң үчүн мен сени түбөлүккө даңктайм жана сенин ысымыңа таянам. Анткени ыйыктарыңдын алдында сенин ысымың жакшы." 52 Забур. Ырчылар тобунун башчысына үйлөмө аспап менен Дөөттүн үйрөтүүсү. Акылсыз өз жүрөгүндө Кудай жок дейт. Алар бузулуп, жийиркеничтүү кылмыштарды кылышты. Жакшылык кылган бир да адам жок. Кудайды издеген акылдуу адам барбы же жокпу көрүш үчүн Кудай асмандан адам баласын карады. Бардыгы түз жолдон чыгышты. Бардыгы бирдей жараксыз болуп калышты. Жакшылык кылган адам жок, бирөө да жок. Мыйзамсыздык кылгандар, менин элимди нандай жегендер. Кудайды чакырбагандар кантип эле акылына келишпесин? Алар коркунуч жок жерде коркушат, анткени Кудай сага каршы чыккандардын сөөктөрүн чачат. Сен аларды уят карасың, анткени Кудай алардан баш тарткан. Ким Сион тоосунан Исраилди куткарат? Кудай өз элин туткундан кайра алып келгенде Жакып кубанат, Исраил шаттыкка бөлөнөт. 53 Забур. Ырчылар тобунун башчысына кыл аспап менен Дөөттүн үйрөтүүсү. Зуптуктар шабуулга келип, Дөөт бизде жашынып жатат дешкенден кийин Дөөт жазган забур. Кудай, мен өзүңдүн ысымың үчүн сакта. Мага өзүңдүн күчүң менен өкүм чыгар. Кудай, мен сыйынуумдук, менин оозуман чыккан сөздөргө кулак сал. Анткени жат эл мага каршы чыкты. Күчтүүлөр менин жанымды издеп жатышат. Алардын көз алдында Кудай жок. Кудай менин жардамчым, Теңир менин жаныма күч берет. Ал менин душмандарымды кыянаттыгы үчүн жазалайт. Аларды өз чындыгың менен кырып сал. Мен сага чын жүрөктөн курмандык чалам. Сенин ысымыңды даңктайм, Теңир, анткени сенин ысымың жакшы. Анткени сен мени бардык кайгыдан куткардың. Көздөрүм душмандарыма тике карады. 6 бөлүм. Узия падыша өлгөн жылы мен бийик жана улуу тактыда турган Теңирди көрдүм. Анын чапанынын этеги ибадаткананы толтуруп турду. Анын тегерегинде сераптар турган. Ар биринин 6 канаты бар. Ар бири 2 канаты менен бетин жаап, 2 канаты менен бутун жаап, 2 канаты менен учат. Алар биринин артынан бири Себайот Теңир ыйык, 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 бүт жер жүзү анын даңкына бөлөнүп турат деп жатышты. Алардын катуу үнүнөн дарбазалардын кашектери титиреп, үй жыпар жыттуу заттын түтүнүнө толуп кетти.
Ошондо мен кайгымага өлдүм, анткени мен оозу таза эмес адаммын. Ошондой эле оозу таза эмес элдин арасында жашап жатам. Көздөрүм болсо падыша Себайот Теңирди көрдү дедим. Ошондо мага сираптардын бири учуп келди. Анын колунда курмандык чалынуучу жайдан кычкач менен алган күйүп турган чок бар эле. Ал чокту оозума тийгизип, бул чок оозуңа тийди. Сенден мыйзамсыздык алынды, күнөөлөрүң тазаланды деди. Анан мен Теңирдин мындай деп айткан үнүн уктум. Кимди жиберейин? Биз үчүн ким барат? Ошондо мен, мына мени жибер дедим. Ал мындай деди. Бар, бул элге мындай деп айт. Кулагыңар менен угуп турасыңар, бирок түшүнбөйсүңөр. Көзүңөр менен карап турасыңар, бирок көрбөйсүңөр. Анткени бул элдин жүрөгүн май басып калган, кулагын жаап, көзүн жумуп алган. Ошондуктан алардын көздөрү көрбөйт, кулактары укпайт, жүрөктөрү менен түшүнүшпөйт жана айыгыш үчүн мага кайрылышпайт. Ошондо мен көпкө чейин ушундай болобу Теңир деп сурадым. Ал шаарлар кыйрап элсиз калганга чейин, үйлөрдө киши калбай калганга чейин, бул жер таптакыр ээн калганга чейин ушундай болот деп жооп берди. Теңир адамдарды кууп жиберет, ошондо бул жер ээн калат. Эгерде ал жерде элдин 1/10 бөлүгү кала турган болсо, ал да бүлгүнгө учурайт. Бирок Мисте дарагы менен Эмен дарагы кыйылганда, алардын тамыры калгандай, ыйык урук анын тамыры болот. 13 бөлүм. Ортоңордо бир туугандык сүйүү дайыма болсун. Меймандос болууну унутпагыла, анткени кээ бирөөлөр өздөрү билбестен периштелерди коноктошкон. Өзүңөрдү туткунга алынгандар менен чогуу туткунга алынгандай эсептеп, туткунга алынгандарды эсиңерден чыгарбагыла. Өзүңөр азап чегип жаткандай болуп, азап чегип жаткандарды эсиңерден чыгарбагыла. Никеңер адал болсун, нике төшөгүңөр булганбасын. Бузулгандар менен нике бузгандарды болсо, Кудай соттойт. Дүнүйө кор болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Анткени Кудай өзү сени калтырбайм жана таштабайм деп айткан. Ошондуктан биз Теңир менин жардамчым, ошондуктан мен коркпойм. Адам мага эмне кыла алат деп чечкиндүүлүк менен айта алабыз. Кудай сөзүн айткан насаатчыларыңарды унутпагыла. Алардын өмүрүнүн акырын карап, алардын ишеним жолун жолдогула. Иса Машаяк кече кандай болсо, бүгүн да ошондой жана түбөлүккө ошол бойдон. Ар кандай жат окутууларга кызыкпагыла, анткени жүрөгүңөрдүн тамак ашка байланыштуу расмилер менен эмес, ырайым менен бекемделгени жакшы. Ал расмилерди кармангандар пайда табышкан эмес. Биздин курмандык чалынуучу жайыбыз бар. Жыйын чатырынын кызматчыларынын андагы курмандыктан жегенге укугу жок. Анткени башкы ыйык кызмат кылуучу курмандыкка чалынган малдын канын күнөөлөрдүн тазаланышы үчүн ыйык жайга алып кирет. Малдын эти болсо кошуундун сыртында өрттөлөт. Ошол сыяктуу Ыйса да өз каны менен адамдарды ыйыктоо үчүн шаар дарбазасынын сыртында азап чекти. Ошондуктан кошуундун сыртына чыгып ага баралы. Ал көргөн кордукту биз да көрөлү. Анткени биздин бул жерде туруктуу шаарыбыз жок. Келечектегини эңсеп жатабыз. Ошондуктан Кудайга мактоо курмандыгын, башкача айтканда, анын ысымын даңктаган ооз курмандыгын Ыйса аркылуу тынымсыз алып келели. Кайрымдуулук иштерин кылууну жана бири-бириңерге жардам берүүнү унутпагыла. Анткени мындай курмандыктар Кудайга жагат. Жетекчилериңерге баш ийгиле, моюн сунгула. Себеби алар силер үчүн жооп бере турган адамдар катары силердин жаныңар үчүн күндүр-түндүр кам көрүшөт. Алар үшкүрүн эмес, кубаныч менен кам көрүшү үчүн баш ийгиле. Алардын үшкүрүнө кам көргөнү силер үчүн пайдасыз. Биз үчүн сыйынгыла. Абийирибиздин таза экенине бекем ишенебиз. Анткени өзүбүздү бардык нерседе туура алып жүрүүгө аракет кылабыз. Силерге тезирээк барышым үчүн сыйынып турушуңарды өзгөчө суранам. Койлордун улуу кайтаруучусун, биздин Теңирибиз Ыйса Машаякты түбөлүк келишимди ырастаган кан менен тирилткен, тынчтыктын булагы болгон Кудай өзүнүн эрки аткарылышы үчүн Ыйса Машаяк аркылуу силерде өзүнө жага турганды жаратып, силерди ар кандай жакшы ишке жөндөмдүү кылсын. Ал кылымдан кылымга даңтала берсин. Амин. Бир туугандар, силерден суранарым, бул насаатты кабыл алгыла. Мен силерге көп деле жазган жокмун. Бир тууганыбыз Тиметейдин бошотулганы тууралуу кабардар болгула. Эгерде ал тез арада келсе, мен аны менен бирге силерди көргөнү барам. Жетекчилериңердин баарына жана бардык ыйыктарга салам айтып койгула. Италиялыктар силерге салам айтып жатышат. Кудай баарыңарга ырайымын төгө берсин. Амин.